Assalamu alaikum туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 3 май 2025 жыл туғандар. Мен сіздерге шаардан ровно 6 километр алыстықта жайгашкан Ленин бактан сатыла турган жерин аянты 5 сотық болгон үй тууралуу маалымат бермекчимин. Таза суу, свет бардыгы бар. Сіздерге келүү жолун түшүндүрөйүн биринчи. Анан үй тууралуу кеңири маалымат берем. Шаардан Мады тарапка ровно 6 километр жүргөнүңүздөрдө мына жерде Жунда деген заправка бар. Заправкада Ленин бактын өзүнүн светофору бар туғандар. Заправканын жанындачы. Ошол светофордон сиздер оңго бурулуп, жогору тарапка түз жүрүп, ушул Ленин бактын акыркы көчөсүнө кирсеңиздер, сатылуучу жанагы үйүбүз жайгашкан туғандар. Анакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатылуучу үйдүн алдына дагы келдим. Мен айткан Ленин бактын акыркы көчөсүнө кирип, жогору тарапка түз ушул көчө менен чыгып келсеңиздер, сол тарапта мына ушул үй сатка чыгып аткан учуру. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү туғандар. Анан жогору тарапка чыксаңыздар, ал жакта дагы 5-6 үй бар. Анан нар жагы уже мындай адыр, природный жер болуп калат экен. Көрдүңүздөрбү? Сонун. Жолдору деле тегиз. Эсине акча керек болуп атат экен, ошол эле себептен сатып атам деп мага маалымат берди. Анан туғандар, мына байкап атасыздарбы? Панорамный жер. Ушул жерден Кыргыз чектин, Фуркаттын бурч-бурчтары сонун болуп көрүнүп турат. Шаарга деле жакын. Шаардан 6 километр алыстыкта болуп калат бул жер. Айтпасам деле билесиздер. Үйдүн жери 5 соток. Көчө тарабы 20 болот дагы. Бул жака узуну 25. Кызыл китеби бар, документи так. Анан мол жака 2 кабаттуу үйдү салып коюптур. 5 бөлмөдөн турат. Бышкан кирпич, сесмопоиз колонна орнотулган. Анан ар бир кабаттын ортосуна монолит плита дагы ташталган туғандар. Чорный потолок боло элек, бирок крышасы шипр менен жабылып, суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган. Лайктан басып дос тааныш туган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жибериңиздер, алар дагы кирип көрүп коюшсун. Үйлөрдүн саны көп туғандар, кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп баалап кетесиздер. Коммуникация боюнча айта турган болсок, таза суу бар, свет бар. Анан 5 кошкон эл, ар ким ар тараптан көчүп келип жашап аткан учуру местный эч ким жок мындай айтканда туғандар. Жаңы конуш себептегенде. Жери деле тегиз, эч кандай бир уклон жери жок. Жүрүңүздөр, мына үйгө кирейин. Сиздерге көргөзүп тааныштырып берейин туғандар. Көрдүңүздөрбү? Мына ал жакта эшиги болот экен, азыр кирип көргөзүп берем. Туғандар, эшикти ачып кирип келе бересиздер. Бул ошондо биринчи кабат болуп калат. Мына холл же кухня, карап көрөсүздөр эми туғандар планировкасын. Мына ал жак бурчекке саунза кылып койсоңуздар болот. Так, мына жакта убактылуу шатысы деле бар экен. Азыр экинчи кабатка чыгып деле бүт бардыгын көргөзүп берем туғандар. Так, мына караңыздар, ушундай кеңири. Бул ошондо биринчи кабаты. Бөлмөлөрүн карап тосуп алсаңыздар деле болот. 2 комната кылыпча сөт дегенде азыр мына бул комната өтө эле чоң экен. Так, жүрүңүздөр, экинчи кабатка чыгайлы. Туғандар, мына лестницанын местасы мына жер. Экинчи кабатка чыгасыздар. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна жана айтып өттүм, монолит плита басылган туғандар. Эң негизгиси бышкан кирпич, сесмопоиз колонна бүт бардыгы орнотулуптур. Так, ошондо мына жак лестница болсо чыксаңыздар, бул холл болуп калат. Өтө чоң, өтө кеңири. Бул жака жүрүп келе турган болсоңуздар, ушундай чоң конок бөлмөсү. Эми карап көрөсүздөр туғандар. Өтө чоң экен, ортосунан бөлүп койсоңуздар деле болот. 2 комната кылыпчы. Так, 2 комната кылып бөлсөңүздөр, мына жер биринчи комнатанын эшиги болот, а мына жак болсо экинчи комнатанын эшиги болот. Мына ушул жерден бөлүп коесуздар. Ошондо жарымы конок бөлмө, жарымы бир спальный болуп калат. Көрдүңүздөрбү? Жакшы, негизинен сонун. Сесмопоиз колонна кеткен эң негизгиси. Сиздерге деле плюс алып, каалагандай ремонт кылып, бүтүрүп, кирип жашай бересиздер. Анан мына черный потолок пока боло элек, бирок шипр менен жабылып, бүт бардыгы бүткөрүлгөн. Колдон келишинче сатылуучу үй тууралуу маалымат бердим. Туғандар, бүт элек үй, сиздерге деле плюс болот, алып, каалагандай ремонт кылып, кирип жашай бересиздер. Вариант обмен жолдорун сурапмын, ал жагын эсине чалып айтып көрөсүздөр. Квартирага, балким бир жеңил автоунааларга алмашканга макул болуп калат. Чалып сүйлөшөсүздөр. Природный жер туғандар, тынч, шамал жүгүрүп турат. Көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Караңыздар, панорамный.
өтө сонун. Анан мал жандыкка кызыккан болсоңуздар, бул жакта жайыты деле кеңири. Мал, уй, кой, жылкы, бука, эчки баксаңыздар болот. Кошумча мал чарбачылык бизнесин кылсаңыздар болот. Ушундай эми туугандар, толук бүт эле үйлөр, кыска эле видео болот. Тура түшүнөсүздөр. Эми кимиңиздер кызыккан болсоңуздар келип, таанышып, айланып көрүп кетесиздер. Телефонда бүтө турган иш эмес. Мектеп, бала бакча, мечит бардыгы бул айылда бар билишимче. Маршрутка деле ошо Мамат айылына келет. Бул Ленин бак. Кийинкиси шар тарапка бир аз жүргөндө ал Мамат айылы. Маматта жаңы мектеп, 127 маршрутканын акыркы аялдамасы бардыгы бар. Айтпасам деле билесиздер. Баасы канча дей турган болсоңуздар, ушул видеонун экранда жазылып турат. Эсим номери дагы ушул видеонун экранда жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар. Мен бул чарылышты жыйынтыктайм.